Коңшу Өзбекстандын Кашкадария облусунун тургуну Жуманазар Калмуратов Мекке шаарына барыш үчүн Казакстан аркылуу жөө жолго чыкты. Азыркы тапта ал Каракалпакстан Республикасына жетти. Жолдо катар ага жергиликтүү тургундар жардам берип коноктоп жатышат. Зыяратчынын эсептөөлөрүнө ылайык ал Мекке шаарына декабрь айында жетет. Коронавирус пандемиясынан улам Түркмөнстандын чек аралары жабык болгондуктан ал Сауд Аравиясына Казакстан аркылуу жетүүнү пландаган. Ал буга чейин дагы ажылык сапарга жөө барууга аракет кылган. Тактап айтканда, акыркы жолу Ирандагы согушка байланыштуу ал Сауд Аравияга жете албай кайра кайткан. Казакстанда ушул жылдын декабрь айында автобус чыгаруучу завод ачылат. Транспортторду чыгаруу иши жолго коюлса, аны Кыргыз өлкөсүнө, Орусияга, Иранга, Пакистанга жана башка өлкөлөргө экспорттойт. Өлкөдө акыркы сутка ичинде коронавирустан 318 бетап айыгып чыкса, 155 адам илдетти жуктуруп алган. Ал эми 2 адам каза болду. Кайрылуулардын азайгандыгына байланыштуу Бишкек шаарындагы дагы 4 стационар ишин токтотту. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриядан билдиришти. Алар Газпром спорт комплекси, Раатбек Санатбаев атындагы спорт комплекси, номер 68 мектеп гимназиясы жана номер 96 орто мектеби. Шаардыктар Кожомкул атындагы спорт сарайындагы күндүзгү стационарды жана 12 Кичи районундагы Бишкек Наабайкана муниципалдык ишканасындагы күнү-түнү иштеген стационарды колдонууну улантып жатышат. Өлкөбүздө жогорку жана орто окуу жайларда жаңы окуу жылы аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен онлайн форматта башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Баарыбыз аптаптуу жай мезгилинде кереметтүү ысык көлгө шашабыз. Албетте эс алганы келгендер сууга түшүү менен гана чектелбейт. Каалоочулар үчүн скутер, суудагы банан, кемеге түшүү сыяктуу кызматтар даяр. Көл жээгине үй бүлөсү менен келген 68 жаштагы Болду апа скутерге түшүп балдарды гана эмес, ал жакта эс алуучуларды да таң калтырды. Супер KG порталы скутерге түшүүдөн коркпогон апанын маегин жарыялады. Аны окурман сиз биздин сайттан окуп таанышсаңыздар болот. Бишкек шаарындагы Чоң Чүй каналына түшүп кеткен 5 жашар баланын жансыз денеси 8 күндөн кийин табылды. Ал эми куткаруучулар 15 август күнү эс алууга барып, Алам үйдүн суусуна түшүп кеткен 26 жаштагы кызды издеп жатышат. Ош облусунун Кара Суу районунда 6 жашар кызга ыплас иш-аракеттерди кылган деп шектелип, 30 жаштагы жаран кармалды. Окуя 11 июль күнү болжол менен саат 11:30 чамасында Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу айылдардын биринде болгон. 6 жашар кызым үйдүн жанында ойноп жаткан жеринен белгисиз жаран унаасына атайлап алдап салып, кызыма карата ыплас аракеттерди жасап, денесине жаракат келтирди деп кыздын апасы милицияга кайрылган. Бул факты 11 июлда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынган. Учурда бул иш тергелип бүтүп, сотко жөнөтүлдү. Анда эмесе эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.